Мен силерге азыр коронавирустан кантип сактаныш керектигин айтып берем. Текирбай эле сүйлөбөйсүң дүрбөлөңгө салбай. Биринчи, колуңузду дайыма самындап жууп туруңуз. Экинчи, кот курулуш. Экинчи, жуулбаган колуңузду көзүңүзгө же оосуңузга жашпаладай болуп сала бербеңиз. Үчүнчү, жумушта кармаган нерселердин баарын дайыма тазалап туруңуз. Төртүнчү, кот курулуш компаниясынан үй алыңыз. Эмне деп эле булжырап атасың? Төртүнчү, жаныңызда дайыма нымдалган же жөнөкөй эле жүз аарчы ала жүрүңүз. Же болбосо колду дезинфекциялоочу каражат ала жүрүңүз. Бешинчи, чөчкүрүп же жөтөлүп калсаңыз, оосуңузду жүз аарчы менен жаап жүрүңүз. Мына мынтип. Бирок бул жүз аарчыны дайыма эле колдонуп жүрө бербестен, дароо ыргытып жибериңиз. Же болбосо туфлиңизди сүрүп койсоңуз болот. Ой, анда кылса болбойт. Анда ыргытып жибериш керек. Таштандыга салбайсың да. Тура. Таштандыга салыш керек. Алтынчысы. Алтынчысы, бөлмөңүздү же офисиңизди дайыма желдетип туруңуз. Жетинчisi, кут курулуш компаниясынан үй алыңыз. Эмне эле кут курулуш компаниясы деп атасың? Ушул роликти кут курулуш компаниясы тартканга жардам берип жатса, кут курулуш компаниясын айтасың да? Анда жакшылап айт. Жетинчи, кут курулуш компаниясынан үй алыңыз. Болду эми? Оорубагыла. Кот курулуш компаниясы. Өлкөбүз оору сыркоодон алыс болсун.